Бакыт алып келбеген байлык. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Байлык, мал дүйнө, даража, бийлик, акча. Инсандын бактылуу жашоосуна булар керек болгондо, анда дүйнөдө бактысыз адам болмок эмес. Бул жашоодо баарын акча чечип калганда, анда дүйнөдө мээрим, сүйүү, адамгерчилик өзөгү менен жоголот. Ансыз деле бүгүнкү күндө акча чоң роль ойноп жаткан кез. Акчасы бар сүйлөй алат. Акчасы барга баардыгы мүмкүн. Жада калса, кылмыш кылса да, акчалуулар жазаланбаган заман. Заман бузулду дейбиз, баш чайкап. Жок, чынында заман ошол бойдон. Баягы күн, түн, асман, ай менен күн мурункусундай эле алмашып өз кезеги менен. Жылдыздар да ошол бойдон. Анан кайсы заман өзгөрөт? Азыр адамдар, азыр биз пенделер өзгөрдүк. Илгеркидей ток бейил коңшулар жок. Бапырап чай үстүндө сүйлөшүп болгонун тең бөлө жеген тууган жок. Азыр баары өзү үчүн жашайт. Өз очогуна гүл тартат. Эмнеге дейбиз кээде? Качан минтип өзгөрүп кеттик? Кантип өзгөрдүк? Эмне себеп? Адамдардагы болгон сайын болсун деген ач көздүк себеп дээр элем. Акчанын кулуна айланып, не деген баалуулуктарды, салттагы нарктуулукту жоготуп баратабыз. Акчалуу болгон сайын адамгерчилик, сый урмат өз ордун жоготуп баратат. Акчалуу болдук, бирок мээримсиз ташпоор адамга айландык. Акчалуу адам болуп бактысыз инсанга айландык. Ар дайым эле акча бакыт алып келе бербесин укканыбыз, билгенибиз менен мунун маанисин, бул сөздүн чындыгын башыбызга келгенде аңдап жетет окшобойбузбу? Чыныгы бактылуулук эч качан акчага сатылбасын. Ошол акчаны жыйнап алып, бирок бактысыз калганда түшүнөт экенбиз. Бул чыгармамдагы тагдырлар дал ушул акча, байлык артынан сая кууп түшкөн адамдар жөнүндө. Бакытты акчадан издеген адамдын жашоосун чыгарма менен сиздерге тартуулайм. Акча үчүн кандай деген күндөрдү көргөндүгүн, эмнелерди курмандыкка чалып, бул тирүүлүктүн тозогунда жашап, акыры ошол өзү самаган байлыкка жеткендиги жөнүндө чыгарма сиздерди кайдыгер калтырбайт деп үмүт кылам. Каарманыма тапкан байлыгы менен мал дүйнөсү бакыт алып келдиби? Тапкан акча менен акыры бактылуу боло алабы? Алдыда сиздер менен күбө болобуз. Жүрөгү көөдөнүн жарып чыкчудай дүкүлдөп согуп жатат. Рулда баратып, улам артына кылчактап карап коет. Кудум артынан жоок уугандай унаасын зымырата айдап чоң жолго баратты. Мындайда жолдун узундугу ай, деги жетпей коет. Капкараңгы түндө жолдо өзүнүн унаасынан бөлөк кыбыраган жан жок. Жада калса, бирин серин үрүп калчу жолбун иттердин үнү да бүгүн чыкпайт. Ааламды өз нурлары менен жарытып турган айдын да булуттар арасына жашына калганын карасаң, бир шумдукту көрбөйүн деген го сыягы. Бул түн өзгөчө сүрдүү, өзгөчө сырдуу сезилди Азизге. Шалдырап, араң жүргөн унаасы менен айылга кирип келди. Айыл эли кызуу уйкуда мемире уктап жатат. Эми гана ар бир үйдөн үрүп чыккан иттер көрүнө баштады. Бирок Азиздин жүрөгү дагы эле түрсүлдөп, кагып, өзүнө келе электей опкол жуйт. Үйгө жетип, эскирген каалгасын кыйчылдата ачып, короого алып кирип токтотту унаасын. Демейде унаасын короого алып кирбеген, күйөөсү түн жарымда үйдүн алдына чейин алып кирип токтогонун сезген Самара үстүнө күрмөсүн илип, уйкулуу көздөрүн ушалап сыртка чыкты. Азиз унаанын ичинде унаасын да өчүрбөй бир чекитти телмире тиктеп отуруптур. Акырын унаанын жанына келди. Жубайынын жанына келгенин байкаган да жок. Ошол телмирген бойдон рулду бекем кармап отурат. Унаанын терезесин черткиледи аялы. Селт эте чочуп кетти. Алайган көздөрү кудум бир арбакты көргөндөй коркуп калыптыр. Эмне чочутасың? Деди унаасынын эшигин ачып титиреген үн менен. Сага эмне болду? Өңүң кантет деген Самара
Күйөөсүнүн кубарган жүзүн көрүп чочуп кетти. Эмне болуптур деген Азиз да колу менен жүзүн кармалап жиберди. Оюнда жүзүндө кан тийип калган деп. Мынча бозоруп кеткенсиң, алдыңдан албарстыны көргөнсүп. Чарчадым деген Азиз үйгө кирип кетти. Артынан кирген аялына акырын шыбырап сүйлөдү. Балдар укташтыбы? Түндөн ооп баратат, уктабаганда эмне кылмак эле? Деген Самара таң кала жооп берди. Чай ичесиңби сен? Чайыңды кой, жүрсөң мындай деген күйөөсү сыртка чыгып кетти. Артынан Самара ээрчип жөнөдү. Короосунун башында жайгашкан эски мал байлоочу сарайына келишти. Эмне, мал алып келесиңби азыр? Деди Самара түшүнбөй күйөөсүнө карап. Бул жака балдар келбейт, деген күйөөсү аялынын сөзүн укпай эле мал сарайды айланта карап жатып сүйлөдү. Кыйраткан малдарың болгонсу айтасың да, балдар эмне келмек эле бул жака? Деген Самара күйөөсүн жактырбагандай мурдун чүйрүдү. Түн жарымда эмне алып келдиң бул жака? Акырынчы, деген Азиз колундагы жер казган күрөк менен мал сарайдын бурчун чукуп жатты. Бекиткен алтының барбы? Деди аялы, ан сайын какшы каралаш мазактуу күлүп. Бир убакта күрөгүн ары жакка ыргыткан Азиз Самаранын алдына келди да, негизи сени көмүп салса деле сооп бул жерге, деп сүйлөп басып кетти. Самаранын колдору калчылдап кетти. Күйөөсүнүн ачуулуу жүзүн көрүп орунсуз тамаша кылып алганын түшүндү. Бир аздан соң формасын кучактап акырын эки жагын элеңдеп карап келди Азиз. Муну кара, деди формасына оролгон кара дипломатты көрсөтүп. Бул эмне? Байлык, деген Азиз дипломатты ачты. Анда катары менен тизилген пачка доллар акчалар турган. Самара мындай акчаны өмүрүндө көргөн эмес. Мунун доллар экенин да түшүнбөйт болчу бул аял. Бирок чоң сумма экенин билди. Кайдан алдың, деди. Көздөрү алайып, колу менен оозун жаап. Таап алдым. Эмне, көчөдө жатыптырбы? Ушундай акча көчөдө жатчу беле? Анан таптым дейм, деди Азиз аялын жекире карап. Эсиңде болсун, бир жан билбесин акча тууралуу. Бирөөгө эле айтсаң өлдүк дей бер. Азырынча муну ушул жака көмүп көз салып турабыз. Өзүң кайтарасың, жок болсо башың менен жооп бересиң, деди Азиз аялына сөөмөйүн кезеп. Азиз, айтчы бай болгур, кайдан мынча акча? Бир айдан ашык күтөбүз тынч. Жиги билинбей бүт жак тынч болсо, анда акырын четин чыгарып иштетебиз. Азиз аялынын сөзүн укпагандай дипломатты жерге көмүү менен алек сүйлөп жатты. Колдору кадимкидей калчылдайт. Экөө үйгө келип жатышты. Бирок уйку келсечи мындайда. Мынча акчаны болгон адамда не деген сезимдер болоорун башына келген адам гана түшүнбөсө. Коркуу, кубаныч, айкалышкан карама каршы сезимдер. Акчаны алгач көргөндө экөөнүн тең денелери титиреп, муздак тер чыгып, жүрөктөрүн коркунуч ээлеп алган болсо, эми акчаны ойлогон сайын баягы коркунуч жоголуп, көкүрөктөрүндө кандайдыр бир менменсинүү пайда болуп бараткандай. Азиздин кыялдары алыска учту. Мына баягы дайым досторунан артта калып жүргөн, өзү эң кымбат унаа минип, үйүн заңгырата оңдоп койгон. Баары муну сыйлап барган жеринде төргөт көрүшөт. Эх десең, акча эмнени гана кыялдантпайт дейсиң. Анын сыңарындай Азиз да, Самара да өз кыялдарында ушунчалык бактылуу болуп жатышты. Экөө тең ойго, үнсүз өз ойлору менен алек. Бир убакта бактылуу кыялдарына баягы жардам сурап шыбыраган аялдын бакырайган көк көздөрү аралашып кетти. Суранган, жалбарган көздөр. Азиз ордунан ыргып турду. Жүрөгү дагы лакылдап согуп баштады. Эмне болду? Деди Самара күйөөсүнүн желкесине колун коюп. Суу берчи дегенге араң жарады. Эртең тиги айылдын башындагы Зуура энеге барып дем салдырып келчи өзүңө, деди аялы чыныдагы муздак сууну сунуп жатып. Ошентет окшойм, деген Азиз бир чыны сууну бир дем менен жутуп алып, кайра төшөгүнө жатты. Эртең менен туруп өзүнө дем салдыртып келүүнү ойлоп койду. Бирок аны бул абалдан эч нерсе куткара албасын ушул убакта билбейт эле. Жан сыздаткан дарттан, ошол көк көздөрдөн өмүр бою кутула албасын такыр түшүнбөйт болчу.
Эртең менен жумушка келе жаткан Азиз баягы жолдон өттү. Кыязы түн жарымда өзүнөн соң башка бирөөлөр келген окшойт. Оодарылган унаа жок, жол таза. Дароо мээсине ал тирүү эмес бекен деген ой кылт этери менен жүрөгүн коркунуч каптады. Тирүү болгон эле болсо иштин бүткөнү ошол. Мунун жүзүн эстеп калганда даана көрдү го. Бекер кылыптырмын. Мени таанып калып айтып салса, кызмат абалынан пайдаланган деп соттолуп кетем. Бул ойду ойлоору менен бүткөн денеси кайра калчылдап кетти. Ушул убакта түндөсү жасаган ишине өкүнүп кетти. Кыйсыпыр түшкөн ойлору менен алпурушуп отуруп, жумушуна да кандай жетип келгенин билбей калыптыр. Унаасын токтотуп, өзү болсо түшпөй көпкө отурду. Ичкериге киргенден коркуп турду. Бир убакта болгон күчүн жыйнап ишканасына кирди. Баары мурункудай эле өз жумуштары менен алек. Өх деп алды ичинде. Жүрөгү бир аз ылдыйлап өзүнө келе түшкөндөй, иш бөлмөсүнө өтүп кагаздары менен алек болуп кетти. Бирок ою дагы эле кечээки түнкү каргашады эле. Азиз байке, жаңы иш түшкөн түнү, деди жанындагы шериги. Жаңы иш? Деп алаңдап Азиздин жүрөгү катуулап сого баштады. Ооба, түндөсү чоң жолдо акыркы үлгүдөгү жол тандабас оодарылып кетиптир. Анан, деди шашылган Азиз, андан аркысын угууга ашыгып. Анан ошол ичинде аял киши экен, ошол жерде мерт кетиптир. Кудайга шүгүр деп алды өзүнчө кобуранып. Эмне, деди шериги түшүнбөй. Я, сиздин сөздү укпай калдым, Азиз байке. Жаман иш болуптур дейм. Ооба, айтпаңыз. Айрыкча жаш балага кыйын эле болду. Эмне, кайсы жаш бала? Азиз чочуп кетти. Жол кырсыктагы бала 7-8 жаштар чамасында. Апасы өлүп, бала тирүү экен. Бала жок болчу эле го, деди Азиз оозу бош. Эмне дейсиз? Бала кай жакта азыр? Райондук ооруканада. Эртең борборго которулат болушу керек. Кызыгы ал аял жөнүндө азыр эч кандай маалымат чыкпай жатат. Окуя түн жарымда болгон. Биринчи жолуккан унаа кабар бергенде таңга жакын убакыт экен. Балким бир аз эрте бирөө көргөндө аял тирүү калат беле. Балачы, ал сүйлөбөйт бекен. Ал азыр оор абалда. Аялдын жанынан эч кандай документ да табылган жок. Унааны экспертизага бердиңерби? Жок, эмне кереги бар, деди шерик Азизге карап. Негизи дегеним. Жок, ал ишти тергөө эч кимге жүктөлө элек. Борбордон тергөөчү топ келет деп жатышат. Ошолор өздөрү изилдейт окшойт. Менимче бул жөн аял эмес, Азиз байке, деди шериги акырын. Эмнеге? Азиз андан бетер алайды. Акыркы өлкөдөгү жол тандабас биз жакта эмне кылып жүрөт эле байке? Жаш бала менен. Анан да тергөөчү топ да борбордон келет. Сизге шектүү эмеспи? Жок, менимче бир чоңдун ойношу балким. Жаш аялыдыр. Үйдөн качкандыр. Тиги чиновник айып ачыла электе өзү тергөөчү топ жиберип ишти басты кылып атса керек. Мүмкүн, деди шериги. Азиздин сөзүнө муюп. Азиздин ойлору ан сайын аралашып кетти. Түндөсү жаш бала жок болчу го. Же мен көрбөй калдымбы? Кызык, ал эсинде беле, балким эсин жоготуп, эч нерсени эстей албайттыр. Азиздин айласы түгөнө баштады. Шериги сыртка чыгып кеткен соң түнкү окуя дагы бир жолу көз алдына тартылды. Катардагы нөөмөтүн өткөрүп эртеси да түнгө чейин иштеп кеч чыкты жумушунан. Үйү райондун борборуна бир аз алыс болгондугу үчүн чоң жол менен кетет. Райондон бир канча узап, бөксө адырларды аралап баратканда жолдун четинде бир аз ылдый тарапка оодарылып турган унааны көрдү. Азиздин унаасы эскилик үчүн акырын жүрүп баратып көрүп калды. Болбосо жөн өтүп бараткан унааларга көрүнбөйт болчу. Жол кырсыктын катталганына аз эле болгону унаанын түтөп жатканынан билди. Өз унаасын четке токтотуп дароо чуркап барды. Чоң капкара жол тандабас оодарылып жатат. Алдыңкы орундук тараптан аял кишинин ичке колу чыгып жатат. Азиз дароо ылдый боло калды. Тиги кол акырын кыймылдап жатат. Тирүү, деди кубанып. Эми аялды сууруп чыгып жардам бермекчи болгондо аялдын жанында кара дипломат ичиндеги акчасы менен ачылып жатканын көрдү. Азиздин көздөрү бирде аялды, бирде акчаны карайт. Ушул убакта өзүн кандай шайтан азгырды экен.
ою бузула түштү. Аялга сунулган колдору өзүнөн өзү акчаны чогулта баштады. Аял болсо жөн гана көздөрүн жалдыратып Азизди карап жатты. Сүйлөөгө чамасы жок болчу. Белинен ылдый тарабы кыпчылып, апакай көйнөгү канга чыланыптыр. Тармал чачтуу, көк көздөрү бакырайган аял. Жолдо эч кандай видео байкоо жок. Азыр акчаны алып кетсе эч ким байкабай калат. Кийинки унаа келгиче бул аял үзүлөт. Азиздин ойлорун ушул кара булут каптап, дароо дипломатты кучактап, артына карабай, өз унаасына чуркап кетти. Көк көздөрү жашка толуп жардам сураган аялды карабай кетти Азиз. Эмне болуптур? Ушунча жыл өмүрүмдү арнап, таза иштеп бердим. Эч ким баалаган жок, билбеди. Жем аянамды көтөрүшкөн жок. Минтип арабага айланган унааны минип жүрөм. Бул аял баары бир өлөт. Мынча акчаны өлүккө эмне кереги бар эле? Мага болсо керек. Үй бүлөм, балдарым, кызымдын окуусуна. Азиз жол катар өзү менен өзү сүйлөшүп бара берди. Көрсө пендени жолдон чыгаруу ушунчалык баттыра. Минтип алдына бир баштык акча же алтын ыргытсаң баарынан баш тартат тура. Адамгерчиликти, инсандыкты унутуп баарын акчага жөн гана алмаштырып коет экен го. Сырттан караган ар бир адам жок мен болгонумда мындай кылмак эмесмин, акчаны албайт элем дешибиз мүмкүн. Бирок мындай акчаларды көргөн адам өзүн өзү билбей калат экен. Ал убакта адамды акыл да, эрк да эмес, напси башкарып калат окшобойбу? Напсисине ээ боло алган адам гана туура жол тутпаса, көпчүлүк Азиздей эле чечим чыгарары турган кеп. Нейланы жердин түбүнөн болсо да табамын. Шеф, бас жаагыңды. Мен эмне дегем сага, я? Керт башың менен жооп бересиң дедим эле. Кайсы унаа менен качыптыр? Сизден кара жол тандабасты минип кеткен. Шуркуя, баланы да кошо ала кеткенин деген киши чоң особнякты үч көтөрүп баарын урушуп жатты. Бүт жакты текшерткиле. Чек ара аэропорттон бери көзөмөлгө алгыла. Ал менин акчамды кошо ала кетти. Жогол, тап, изде. Колунда паспорту жок. Жаш бала менен кай жака качат эле? Баарынан да биринчи акчаны алгыла. Анан экөөнүн тең көзүн тазалап салгыла, деди. Алдында баштарын салып, шүмүрөйүп турган жигиттерине. Шеф, муну карасаң деген бири жигит сырттан планшетти көтөрүп чуркап келди. Тоо жактагы райондордо экен. Жол кырсыгы катталыптыр. Аял өлүптүр. Бала болсо жандандыруу бөлүмүндө экен. Унаа сиздин унаа. Бул так эле Нейла эже. Акчачы? Унаада акча бар бекен, деди Хан шашыла. Унаага текшерүү жүрө элек. Жол кырсык тоо жакта катталган үчүн жергиликтүү тургундар тарабынан табылган. Биз тергөөчү топту жиберебиз дедик. Кетишти жигиттер. Тез жөнөгүлө. Ошол кабар берген адамды тапкыла. Хан бир ордунда тура албай тыбырчылап кетти. Ананчы оңой эмес акчасына кошуп, не деген сырларын уурдай качты Нейла. Азиз үйгө барбай биринчи райондогу ооруканага келди. Жандандыруу бөлүмүндөгү кечээ түшкөн бала жөнүндө сурап үстүнө кирди. Узун кирпиктерин бир кыймылдатып, жаш бала аппаратка уланып жатат. Маңдайы жарылып, буту менен колу жаракат алыптыр. Бул эч нерсени билбейт, деди өзүнчө. Ушул тапта балага боору уруп кетти. Асма уколдор коюлуп, аппаратка уланган колун бекем кармап алды. Баланын колу кыймылдады да, көздөрү ачылды. Азиздин жүрөгү болк этти. Баланын көздөрү аялдын көзүндөй көк эле, кудум ошондой жалдырап карап турду. Бир саамга Азиз өзүн жоготуп койду. Тийтилдеген үндөн өзүнө келе түштү да, медайымды чакырганы чуркап кетти. Дарыгер менен медайымдар келгенде баланын көздөрү жумулуп кетиптир. Баары жакшыбы? Деди Азиз алдынан чыккан дарыгерге. Комага түштү, деген дарыгер акырын унчукту. Борборго которуу керек тезинен. Болбосо биздеги аппараттар менен сактап кала албайбыз. Качан которулат? Тергөөнү күтүп жатышат, уруксаат берелик, деген дарыгерди узата карап кала берди Азиз. Азиз үйгө келгенде аялы мал сарай жакта жүргөн экен. Эй, сен эмне жүрөсүң бул жакта, деди акырын жанына келип шыбырап сүйлөп. Кайтарып? Самара да эки жагын элеңдеп акырын жооп берди. Келесо, бул жакка өтө бербе. Шек алып калат бирөө көрсө. Сени, үйгө эле бекителичи.
Сыртта турса бирөө кирип казып кетчү dey эле коркуп жатам, деди Самара. Үйдүн кайерине катат элек муну? Балдар көрүп калса болбойт. Самара, балким алып барып тапшырып салсамбы, деди Азиз коркконунан. Жинди болдуңбу сен? Ушундай акчаныбы? Жок, иштетебиз. Кызыңдын окуусуна төлөйбүз, уулуңду үйлөйбүз, үй жайды оңдоп түзөйбүз, деди бежиреп сүйлөгөн аялы. Кайраным-ай, акчаны көрүп эле өзүңдү жоготуп коюпсуң го. Эчтегенде кайдан пайда болду, кантип колуңа түшүп калды деп сарсанаа болуп койсоң боло, деген Азиз Самараны карап баш чайкап алды. Сураганда эмне? Билгенде эмне? Баары бир үйгө алып келдиң. Бул деген бизге Кудайдын сыйлыгы, Азиз. Сен ушунча жыл таза иштедиң. Кана бийлик тарап муну көргөнү? Кана көтөргөнү кызмат ордуңду? Жаныңды берип иштедиң, эч кимден пара албадың. Кудай ушул тараптан берди, Азиз. Колдонуп калалы. Аялы дагы көп сөздөрдү сүйлөдү. Алардын жарымы Азиздин кулагына кирсе, жарымы кирбей жатты. Чын эле, деди ичинде. Эмнеге маңдайымдан чыккан мүмкүнчүлүктү колдонуп калсам болбойт? Бала эч нерсени билбейт, эстей да албайт. Анын үстүнө караңгы болчу. Жок, мен бул акчаларды бербейм эч кимге. Бул үчүн жетишээрлүү мээнет кылдым. Мен жогорку тараптагыларга караганда элдин акчасын урдаганым жок, деп жатты ичинен аялынын сөздөрүн кубаттап. Азиз тоолуу райондордун биринде милиция бөлүмүндө канча жылдан бери иштеп келет. Чын эле жумушка келген күндөн таза иштеди. Пара албады. Алдына жардам сурап кайрылгандардын баарына колунан келген жардамын берди. Көп эле учур болду жумушунда акчасын ушталган. Негедир абийири жол берген эмес. Берген антына кыянат кылбайм деди. Тоолуу район делгени менен ал жакта да оңой кылмыштар катталбайт эле. Ошол сыңары тергөө учурунда не деген акчалар сунушталган жок. Баш тартты. Кесиптештеринен тарта жергиликтүү тургундар да мунун пара албастыгын, таза иштээрин билип, өткөн жылдар аралыгында ошондуктан акыркы жылдары ага пара сунуштабай деле калышкан. Азиз жаш кезинде, балдары али кичине кезинде ушинтип иштеди. Маянасы жетчү баарына. Бирок бара-бара замандын талабы дейбизби же өлкөгө келген кризистен улам кыйналды. Маянасы башында айдан айга араң жетчү болсо, кийин балдары чоңойгон сайын жетпей, атүгүл карыз болуп жатты. Ошентип отуруп банктардан насыя алып, кайра аны төлөөгө келгенде акча таппай, башка банктан насыя алып, айтор белинен өйдө карызга батты. Балдары бой жетип, алардын керектөөлөрү күн сайын өсүп баратат. Азиз абдан кыйналды. Бир жагынан карыздары, кымбатчылык, анан эле минтип, алдынан тагдырдын күтүлбөгөн сюрпризи чыкты. Эгер муну сюрприз деп атоого болсо, албетте, балким бул өзүнүн шору. Түн кирери менен аялы да өзү да кирпи кирмебей чыгышат. Улам кезек менен сыртка чыгып, айланага кулак төшөп кайра киришет. Акчасы көптөр кантип тынч укташат болду экен, деди шыпты тиктеп жаткан калыбында. Алардын үйү коргон менен тосулган. Сакчылар кайтарат үйүн. Сенин үрүп чыгаар итиң жок, ушинтип кайтарабыз да анан, деди аялы жылмайып. Бул иш тынч бүтсө, биз да ошентип үй салалы анда. Экөөбүз минтип кайтарсак болбойт экен, деди Азиз да күлүп. Азиз көздөрүн ачса, узун жолдо баратыптыр. Ошол акчаны таап алган түндөй айлана көзгө сайгыс караңгы. Бирок бул жолу ал унаасы менен эмес, жөө басып баратыптыр. Бир убакта жолдун чекесиндеги оодарылган унааны көрдү. Азиздин жүрөгү бир булкунуп алды. Баргысы келген жок. Бирок буттары өзүнөн өзү ошол тарапка басып, өзүн өзү эмес, башка эле бирөө башкарып бараткандай. Оодарылып жаткан унаага жетип ылдый болуп карады. Көк көздөрүн күлмүңдөткөн аял жатыптыр. Көйнөгү канга боелуп. Мурункусунда жалдырап жардам сураган көздөрү бул жолу бажырая өзүн карап күлүп турат. Жанында акча эмес, кара чаар жылаандар жатат. Азиз артка кетенчиктей берди. Арты менен качып баратып кулап кетип, кайра туруп чуркап баратты. Канчалык катуу чуркаса да, буттары тушалып калгандай алдыга жылбайт. Тиги аялдын жанында жаткан кара жылаандар өзү жака сойлоп келе жатканда бакырып жиберип ойгонуп кетти. Алка шалка терге түшүп калыптыр.
Сыртта болсо таң жаңы гана үрүл-бүрүл болуп атып келе жатат. Таңкы намазга азан айтылып, бүт момун мусулмандарды өз парыздарын аткарууга чакырып жатты. Ойгондуңбу? Жаман түш көрдүң го, ойгото албай койдум. Аябай кыйналбадыңбы? Деген Самара күйөөсүнүн куюлуп жаткан терин арчып жатып сүйлөдү. Ооба, жаман түш, деди Азиз Али энтиккени басылбай. Кой, бүгүндөн калбай өзүңө дем салдырып окутуп кел. Ооба. Азиз башын ийкегилеп жатты. Али да болсо толук өзүнө келе элек болчу. Азыр эле көргөн түшү эсинен кетпей кыйнап жатты. Эмнеге кайра түшүмө кирди? Балким бул кандайдыр бир аяндыр. Бир аз ордунда жаткан соң аялы даярдаган чайды да ичпестен айыл башында жашаган Зуур энеге өзүн окутканы жөнөдү. Хан Аяттын бөлмөсүндө отурду. Элжиреп күндө көкүрөгүндө баспаса да ошончолук жакын болуп көнө түшкөн экен. Нейланын акырын басып, анда-санда чыккан илбиринки үнүнө кадимкидей куса боло баштады. Булар келгенге чейин билинбейт болчу. Көрсө үйү ушулар менен толукталып тургандай экен. Ээңсиреп 3 кабаттуу особняк мазарга айланып калгандай. Сүйдүрө албай койдум, деди каткырып мазактуу. Аяттын уктоочу керебетинин жанында кичинекей китеп тисчү текчеде турган рамкага салынган сүрөттү колуна алды. Үчөө турат, бактылуу жылмайып. Нейла, Аят жана Ариет. Нейланын жылмайганда жайнап кеткен көздөрүн тиктеди. Ушул сүрөттөгүдөй эч качан өзү менен жашаганда күлбөптүр. Муздаган көздөрү менен карап жылыбай койду го буга. Башын чулгуп жиберди. Көзүнүн кычыгына келе калган жашын ушинтип токтотуп калды хан. Ушул убакта телефонуна чалуу келди. Угуп жатам, азыр барамын, деди да шашыла бөлмөдөн чыгып кетти. Нейланын жансыз денесин тиктеп отурду. Уппузун кирпиктери кайрылып, асмандай тунук көк көздөрүн жумуп суналып жатат. Авто кырсыктан өлгөн адамга окшобойт десең. Апакай, келишимдүү денеси, төгүлгөн тармал чачтары, кудум уктап жаткан периштедей. Хан акырын Нейланын денесин сылады. Тирүүсүндө колун тийгизе көрбөй диртилдеп, качан келин жылаңач боло керилип жансыз жатат. Каткырып күлдү хан. Эмне болдуң, карачы, деди келинди ийгинен кармап. Качып каерге келдиң? Жада калса өлүп калсаң да алдыма ыргытып кетишти сени. Айттым беле, менден өлүп да кутулбайсың деп. Хан алдында жансыз жаткан кыздын чачтарынан кармап, өзүнө жакындатып сүйлөй берди. Кудум азыр. Нейла кирпиктерин көтөрүп, өзүн көк көздөрү менен тиктөөчүдөй күтүп турду да кайра шалак эте жерге таштады кыздын денесин. Денени ороп унаага салгыла, деди сыртта турган жигиттерине. Эртең биринчи көрүп милицияга кабар берген адамды алып келгиле. Шеф, эмне? Деди хан кутурган иттей кызарып кеткен көздөрү менен карап. Баланы эмне кылалы? Борборго которуу керек экен. Ал жактагы аппарат сактап калбайт дейт. Кала берсин, анын мага кереги жок, деди да тарс эттире эшикти жаап чыгып кетти. Нейла менен хандын кесилиш келген жолдору мына ушинтип аяктады. Тагыраагы Нейла ушинтип соңуна чыгарды. Ал качып кеттим деген. А бирок хан айткандай, анын туткунуна түшкөн эч бир адам тирүү чыга албайт эле. Муну Нейла күйөөсү Ариеттин өлүмүнөн кийин көрсө да, ишенбей дагы эле бир жакшылыктан үмүт этип жашап, акыры качпады беле. Ариет демекчи Нейланын ага кошулуп уулу Аяттын тагдырына байкабастан балта чаап, аларды ушул тагдырга туш кылган дал ошол Ариет.